Саламатсыздарбы урматтуу достор, көрүүчүлөр, угуучулар. Акыркы тарткан видеом артроз тууралуу өзүмдүн кесибим менен байланыштуу видео аябай жаккан окшойт элге, анткени көп комментарийлер жазылыптыр, көп көрүптүр. Ошондуктан ошол видеону улантып, экинчи бөлүгүн тартып кетейин. Артроз менен байланыштуу же болбосо ошого тиешелүү суроолор көп болуп атат. Кээ бир суроолор кайталанып атат, кайталанган суроолорго жооп бербей эле бир сыйра эле жооп берип кетсем. Келиңиз, угулатпай дароо эле баштайлы. Суроо. Холодец уйдун чоң жиликтерин 12 саат кайнатып, сорпосун желатин порошок жакшы жардам берет дейт. Бул чынында азыркы учурда жакшы мода болуп, жакшы чагылдырып келаткан бир тема. Негизи аябай жакшы. Эгерде сиз ушу сөөктү көп кайнатып ичсеңиз, бул ичинде курамында эң жакшы сорпосуна жакшы минералдар жана жакшы элементтер бар да. Ошондуктан аны ичсеңиз эң сонун. Бирок түзмө түз сиздин муунуңузга жакшырткан жыйынтыкты көрбөйсүз. Эгерде сиз алдын ала жаш кезде эле муундар ооруй электе эле ичип баштасаңыз, сөзсүз түрдө ал сизге жардам берет. Бирок бир гана муунга эмес, артрозго эмес, бирок бүткүл организмге жардам берет. Бул эмнеге? Бул кожага, ички органдардын иштешине, өзгөчө мээге. Ошондуктан желатин же болбосо башка чучуктардан жасалган же болбосо сөөктөрдөн кайнатылган сорполорду ичкен эң сонун. Кичинекей балдарга да ичсе болот. Өмүр бою көнүгүү жасайсыңар. Эң сонун кеңеш өмүр бою көнүгүү жасаш керек. Бул биринчи орунда турат. Бүткүл пациенттер бейтаптар келгенде биз баарына ушул рекомендацияны айтабыз. Көнүгүү, көнүгүү, көнүгүү. Көнүгүүнү токтотпойбуз. Анан акыркы учурларда биз негизи кыргыздарда негизи улгайган адамдар спорт залга барганын аз көрөбүз да. Эгерде чет өлкөгө барсаңыз, улгайган адамдар, жаш адамдар баары аралашып жүрөт дагы. Анан өзүнүн булчуңдарынын мүмкүнчүлүгүнө жараша иштешет, көтөрүшөт, ордукту кайра негизи булчуңдар менен иштешет. Бул эң сонун көрүнүш. Буга да биз жетебиз деп ойлойм. Анан биздин спорт залдарда жалаң гана жаштар эмес, ошол эле кезде 60-70 жашка келген адамдар дагы барат деп ойлойм. Так. Артрозго уколдордун кереги жок. Кереги жокко дейт. Так. Жакшы түшүндүрүп бердиңиз, бирок уколдордун кереги жокко дейт. Чын айтсам, бизге дагы дарыгер катары уколдорго жеткизбегенге аракет кылабыз. Эгерде бейтап кайрылган учурда артроздун деңгээли биринчи гана болсо, же болбосо жаңы башталып келаткан болсо, анда эч кандай укол жөнүндө сөз болбойт. Бирок бизде кандай? Көп учурда ушу бир аз эле ооруп атса, же болбосо ооруй электе дарыгерге же бейтапканага эч качан кайрылышпайт да. Эмне үчүн? Анткени бул адат нерсе, мындай болуп калган нерсе да. Бир аз эле ооруп калды, эртең кайра оорубай калат да, ошондой болуп жүрө беребиз. Бирок эгерде биринчи гана симптомдор пайда болсо, жаңы эле кырсылдап баштаса, ошондо кайрылганда эң туура убакыт деп эсептейм. Ошондуктан жаңы эле ооруп баштаганда же кырсылдап баштаганда дароо эле келсеңиз, ошондо биринчи деңгээл деп коет дагы, анан сизге болгону гана сиздики жакшы эле экен. Мына сиздин рентгениңиз, болгону биринчи гана деңгээл. Үйүңүзгө барыңыз дагы көнүгүүлөрдү аткарыңыз. Мына могу силердин көнүгүүлөр, же болбосо кааласаңыз спорт залга барыңыз, бассейнге барыңыз, дагы йогага барыңыз, пилатеска барыңыз деп жөнөтүп дагы алар андан ары чыргап иштеп жүрө беришет. Эгерде ошол эле адам кайрылбай жүрө берсе, анда ал экинчи деңгээлге, үчүнчү деңгээлге жеткенде келет. Бирок ошол арасында, биринчи деңгээл менен үчүнчүнүн арасында эч кандай көнүгүү жасабайт. Арасында 20 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, бирок ошол ичинде аябай булчуңдары алсыз болуп келет дагы. Анан бизге ортопед катары ушул рекомендацияларды оор
түрдө жасаганга жасап калат да. Эгерде биринчи деңгээл менен үчүнчү деңгээлдин ортосунда көнүгүүлөрдү көп жасаса, анда арасы 10 жыл эмес, арасы 20 жыл, 40 жыл, 50 жылга чейин барышы мүмкүн. Ошондуктан булчуңдардан муундун абалы көз каранды. Кийинки суроо. Рахмат, ишиңе ийгилик дейт. Спасибо за информацию. Рахмат. Негизи ушул колдоо жазган подписчиктер же болбосо катталуучулар дагы көп болуп атат. Чоң рахмат. Биз баардык комментарийге даярбыз. Эгерде сиз айта турган сындарыңыз бар болсо, алар да бар экен. Бул да жакшы. Айта кетиңиз. Эгерде бир нерсени туура эмес айтып койсом, же болбосо кыргызча туура эмес сүйлөп койсом, же бир кандайдыр бир кемчиликтерди кетирип койсом, анда сиз тартынбай эле айтыңыз. Мен сизге таарынбайм. Тескеринче мен сизге ыраазычылык билдирем. Так, тоого чыкканда тизелерим ооруп баса албай калам. Бул эмнеден дейт. Бул да жакшы суроо. Эгерде адам өзүн кыйнабаса, өзүн даярдабаса тоого, анда албетте диванда өмүр бою жатып өскөндөн кийин тоого биринчи жолу чыкканда эмне болот? Булчуңдарга, муундарга катуу стресс болот. Ошо стресс учурда тизе ушу жооп катары ичин мындай жумшартканга аракет кылат да. Ошондуктан ичине көбүрөөк мындай суюктукту чыгара баштайт. Ошондуктан тизеси шишип калат, бир аз ооруп калат, сезгенип калат. Ошондуктан пациент эртеси күнү тура албай же ооруп, анан ушундай симптомдор пайда болот. Бирок бир жума өткөндө, 2 жума өткөндө ошо оорулар кайра жоюлуп, жоголуп кетет. Эгерде эмкиде сиз тоого чыккан учурда тизем оорубасын десеңиз, анда сиз тоого чыгаарга чейин тоого даярданыш керек. Кандай даярданыш керек? Спорт залга барыңыз, үйдөн басыңыз, көчөдөн басыңыз, тепкичтен көтөрүлүп түшүңүз. Керек болсо, оор нерселерди көтөрүп, акырын кыймылдап турсаңыз болот. Күнүнө жарым саат, 1 саат, 2 сааттан акырын тренировка кылган сайын эле буттарыңыз көнөт дагы, булчуңдарыңыз көнөт дагы. Анан кийин тоого чыкканда ушул оорулар жок болот. Же болбосо ооруса дагы азыраак ооруйт. Бул нерсени негизи көп жаш адамдар дагы билет. Эмне үчүн дегенде, алар активдүү жашашат. Мисалы үчүн футбол. Эгерде сиз көптөн бери футбол ойнобой жүрсөңүз, анан кийин бир күнү ай келиңиз балдар менен чогулуп футбол ойноп коелу деп барып туруп ойногондон кийин эртеси күнү булчуңдарыңыз катуу ооруп, анан кийин турбай калган убактар болду беле? Албетте болгон. Эмне үчүн? Анткени булчуңдар сиз мындай бош жашоого көнүп калган да. Анан кийин 3 ай, 4 айдан кийин, 6 айдан кийин бир жолу катуу нагрузка кылып койсоңуз, албетте булчуңдарга катуу стресс болот дагы, ооруйт. Анан кийин молочная кислота деп коет, же сүт кислота десе болбойбу билбейм, бирок ошо кислота булчуңга толуп калат дагы, андан кийин оорута баштайт. Керек болсо булчуңдар эмес, байлампалар же болбосо тутамыштар жана жанагы чел кабыктар, муундагы чел кабыктар дагы ооруп калышы толук ыктымал. Кийинки. Ассаламу алейкум. Жашым 37-де, гонартроз 2-стадияда ишти. Так, айыктырса болобу же кеч болуп калдыбы? Рахмат. Жашы 37-де. Бул жаш адам деп эсептелет, бирок артроздун 2-чи деңгээли болуптур. Тилекке каршы 2-чи деңгээл уже мындай өрчүндөп бараткан учурда 37 жашта 2-чи деңгээл болбош керек. Эгерде 2-чи деңгээл болуп калса, анда 37 жашка чейин сиз бир нерсе кылдыңыз. Эмне кылдыңыз? Травма алдыңыз. Же болбосо бир катуу нагрузка кылып аттыңыз. Же болбосо толтура деп коем да, көп балага төрөдүңүз, ошондо дагы болушу мүмкүн. Анан ошондо артроз чоңураак болуп калышы мүмкүн да. Же болбосо эчтеке кылбай 37 жашка чейин диванда өсүп, креслода өсүп, эч кандай мындай катуу нагрузкаларды кылбай жүргөн адамсыз. Эгерде ошондой болсо, анда 2-чи деңгээл болушу мүмкүн. Эми болуп калды деп коелу, эми кантип дарылайбыз же болбосо дарыласа болобу? Сөзсүз түрдө болот. Муундарыңыздын ооруганы бул артроздон болбой эле. Эгерде сиз жашыңыз 37-де болсо, сиздин муундарыңыз ооруса, бул деген артроздон эмес, бул деген ошо артроздун сезгенип жүргөндөн болот. Же болбосо көп учурда артриттен болот.
артроз артрит деген диагнозду уксаңыз керек. Ошо артрозго кошумча сезгенүү кирсе, ана артроз артрит деп, андан кийин ооруганы күчөйө баштайт дагы, андан кийин оорута баштайт. Андан тышкары дагы эмне оорутушу мүмкүн? Ошо муундун тегерегиндеги булчуңдардын тарамышка айланып, сөөккө кыпчылган жеринен оорушу мүмкүн. Же болбосо энтезопатия деген оору бар, ошондо оорушу мүмкүн. Эгерде сиздин экинчи деңгээлиңиз болсо, 37 жашта эле болсоңуз, анда сизге болгону гана жанагы артриттин же болбосо түрүн аныктап туруп, анан ошого жараша даарыласаңыз болот. Эгерде сизде эч кандай системный оору жок болсо, мисалы үчүн ревматоидный артрит, псориатический артрит, же болбосо подагрийский артрит жок болсо, анда сиздин дарылооңуз эң оңой, эң сонун болот. Бул бир гана физиолечение, массаж, гимнастика. Физиолечение менен массаж болгону 2 жума, 3 жумага жазылат. Гимнастика болсо өмүр бою жасаганга туура келет да. Ошондуктан сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыңыз, анан ал сизге керектүү рекомендацияларын жазып берет. Саламатсызбы? 7 ай мурун бруцеллез, дагы артроз аныкталды. Лечение алгам, бирок буттар, муундар, булчуңдары ооруп атат. Бруцеллез оорусунан канча жылда жок болот? Негизи бул дагы аябай оорчундуу маселенин бири. Бруцеллез оорусун биринчи түшүндүрүп кетейин. Эмне деген оору? Бруцеллез бул инфекциялык оору. Көп учурда эмнеден пайда болот? Бул себеби эмнеде? Бул чийки сүт азыктарын ичкенде, чийки сүт, чийки сыр, айран, каймак ичкенде болот. Же болбосо фермага кармаган адамдарда бруцеллез дагы көп кездешет. Эмне үчүн? Алар бышыр ичсе дагы, бирок ферманын ичинде эгерде инфекцияланган жаныбар бар болсо, анда ошол жерде мындай абасы дагы мындай бруцеллез менен курамында бар дагы, алар дагы аны дем алып, улам көбөйтүп атып, ошо бруцеллезго дагы алып барышы мүмкүн. Ошондуктан эмне кылабыз? Сөзсүз түрдө бруцеллезду диагностика кылабыз. Диагностикасы лабораторный болот. Биринчи диагностикага чейин клиникасы кантип бул аныкталат? Бул көп температура болот, бала тердейт, алсыз болот, булчуңдары ооруйт, муундары ооруйт, шишит, алы кетет, иммунитет түшөт, башка оорулар да кошулат. Ошондуктан бруцеллезду лаборатордук түрдө аныкташ керек. ИФА бар, ПЦР тест жасалат, андан кийин ошол жакта анан алтын стандарт болуп ушу өзүнүн ушу возбудитель деп коет, возбудительди кандан чыгарганда ошо чыкты, оказывается, мына бруцелла сиздин каныңызда бар экен дегенде, ошондо 100% бруцеллез бар экен деп аныкталат дагы. Лечениясы бул инфекция бейтапканаларында өтөт. Инфекционист дарыгер дарылайт. Алар дарылаганда болгондо да антибиотиктер менен ушу возбудительди же болбосо ушуну өрчүнөткөн, ушуну өнүктүргөн бактерияны өлтүрүү максатында жасалган лечение. Бактерияны өлтүрсө дагы ушу кесепеттери көпкө чейин созулушу мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени бул акырындан өрчүндөп атып, көп убакытта мындай өнүгүп келген дагы, анан кийин аны кайра тарашы дагы акырындан тарайт. Бирок кайра калыбына келиши бул дагы көп убакыт талап кылат дагы, анан кийин реабилитация өтүш керек болот. Реабилитацияга эмне кирет? Реабилитацияга ушу өзүнүн кайра мурунку булчуңдарын калыбына келтириш үчүн көнүгүүлөрдү жасаш керек. Атайын мындай дем алуу гимнастикасын жасаш керек. Атайын витаминотерапия кылыш керек, витаминдерди жеш керек, жанагы керектүү минералдарды кабыл алыш керек, көбүрөөк сейилдеш керек, психологиялык жардам дагы керек бул адамдарга. Анткени бул көп убакыттан бери мындай тажап, тердеп, бүт баарын ресурстарын баарын кетирген адамдар, өзү мындай чөккөн адамдар болот да, алардын кайра көңүлүн көтөрүш үчүн атайын бир психологиялык жардам дагы керек. Анан албетте дарыгерге улам көрүнүп туруш керек. Инфекционист дарыгерге улам көрүнүп турасыз. Барасыз,
текшере элесиз, кайра кетесиз. Бир айдан кийин кайра келесиз, кайра текшересиз, кайра кетесиз. Бир айдан кийин кайра келесиз, текшересиз. Андан кийин 3 айдан кийин келе баштайсыз, анан 6 айдан келе баштайсыз. Анан толук өзүңүздүн калыбыңызга келгенде бүттү. Суроо жабылат дагы, бүттү. Анан кийин сизге бир гана жанагы эттерге, же болбосо сүткө, же болбосо ушу чийки жаныбардын азыктарына жол болсун, же болбосо туура мамиле кылышты үйрөтүп, жана аларды билип алганга мындай түрткү бере турган рекомендациялар аласыз. Так, 3-степень артрозду кандай дарыласа болот дейт. Негизи мындай суроолорго көп эле жооп бердим. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Жана биринчисин айттым, экинчисин деле айттык. Үчүнчүсү болгондо эмне болот? Үчүнчү деңгээл сөзсүз түрдө дарыгерге көрүнүш керек. Негизи биз телефон аркылуу же мындай интернет аркылуу дарылабаганга аракет кылабыз. Бирок 3-деңгээл десе эле дароо эле операция жасаш керек деген сөз туура эмес да. Анткени бул биз рентгенди же МРТни дарылабайбыз. Биз бейтапты дарылайбыз. Эгерде бейтапта 3-деңгээл болсо, бирок өзүн жакшы сезип жүрсө, баса турганы жакшы болсо, булчуңдардын абалы жакшы болсо, бирок рентгенди карасак, МРТни, УЗИни карасак, бүт баарында 3-деңгээлде турса, аныкталса, анда бейтапка эч кандай операция кереги жок. Эмне үчүн? Анткени бейтап өзүн жакшы сезип атат, түнчүндө жакшы уктап атат, басканы сонун. Ошондуктан бейтапка эч кандай операция кереги жок. Болгону гана профилактика түрдө тизенин ичине жанагы протез синовиальной жидкости дегенди куюп турса болот. Эгерде жардам берсе, аны жарым жыл сайын куюп турса болот. Экинчиден, жана эң маанилүү, бул көнүгүүлөрдү калтырбай жасоо. Анткени көнүгүүлөр бул булчуңдарга күч берет, ошол эле кезде муундардын кыймылдаганын жакшыртат. Болду. Эмне кылабыз? 3-деңгээлби? Дарыгерге кайрылабыз. Некрозду кантип айыптарса болот? Некроз бул дагы орчундуу суроо деп эсептейм. Анткени некроз бул деген сөөктүн же болбосо муундун өлүшү деп аталат да. Некроз деген негизи өлүү деген сөз. Эгерде бир тканьды айтып туруп, остеонекроз деп айтсак, анда ошол сөөктүн мындай өлүп баратканы деген сөз. Кантип сөөк өлөт? Сөөктүн тирүү кармап турган нерсе бул кан. Эгерде бир бөлүккө кан келбей калса, ал сөөк же болбосо любой клетка, любой ткань акырындан мындай бүрүшүп же сүрүшүп баштайт. Бул некроз. Тилекке каршы кээ бир патологияларда, мисалы үчүн, бир катуу инфекция болгондон кийин, же болбосо атеросклероз болгондо же сахарный диабет болгондо дагы ушу кан тамырлары сапаты начарлап, же болбосо кан тамырлардын ичиндеги мындай просвет деп коет, ошонун ичиндеги эмелеринде жабылып бүтөлүп кала турган болсо, анда ичинен кан өтпөй калат дагы, анан кийин жетишсиз кан келип калат. Же болбосо такыр эле кан келбей калат бир четке. Ошондо муундар өлө баштайт. Көп учурда некроз головки бедренной кости деп коет, же болбосо жанагы сан сөөктүн башына кан келбей калган учурлар көп болот да. Ошондуктан башы тоолок болчу башында, анан кийин акырындан мындай жалпайып, анан кийин акырында жок калат да. Бул ушуну некроз деп атайт. Ушу некроз учурда эгерде пациенттин жашы аябай жаш эле болсо, 40ка чейин мисалы үчүн, анда аракет кылабыз ушул некроз аягына чейин желип бүтсүн деп, ушул жерге керектүү бир азыктарды жөнөтө баштайбыз. Плазма терапия, СВФ терапия же май терапиясы, же болбосо мындай кичинегерээк процедуралар жасайбыз. Атайын операция учурда рентгендин көзөмөлү менен ичине бир шиштерди сайып, спицаларды сайып, анан кийин ошол жерге канды мындай киргизе баштайбыз. Ошондо дагы бир аз жардам бериши мүмкүн, болгондо бир канча жылга узарышы мүмкүн жашаганы. Эгерде такыр эле өрчүндөп, катуу ооруп кете турган болсо, анда бир гана чечим бул
операция эндопротезирование сустава же болбосо муунду алмаштыруу операциясы болот да. Ошо некроздукка ушундай. Кантип дарыланса болот? Толук жооп айтып койчу. Баалам 73 жаштамын. Артроздон жабыркап кеттим. 73 жаштамын. Негизи буларды дагы айттым окшойт. Дарыгерге көрүнүңүз, өз алдынча дарыланбаңыз. Акыркы учурда азыр ушу муунуң ооруп атыптыр, белиң ооруп атыптыр деп эле, же болбосо ички органдарың ооруп атыптыр, сен экземаң бар экен, псориазың бар экен деп бир эле дарыны баардык адамдарга берип атат. Анан алардын курамында гормон болгондуктан алар баарына жардам берет да. Негизи алтын дары жок. Алардын артында кесепеттер бар. Канчалык катуу таасир этсе дары, ошончолук катуу терс таасири дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан эсиңизде болсун, мындай жалаң гана сонун эффекттер дарыдан болбойт. Ошонун артында побочный эффекттер сөзсүз түрдө бар. Ар бир дарыда побочный эффект деген болот. Канчалык катуу таасир этсе, ошончолук катуу терс эффекттери дагы бар. Ошону эсиңизге алыңыз, ошол эсиңизде болсун. Доктор плазма тууралуу кеңири айтып бериңиз дейт. Плазма деген бул регенерация медицинасына кирет. Ал бейтаптын өзүнөн алынган канды бөлүп плазмага жана кызыл канга бөлөт. Плазманын ичинен, эгерде бул жөн эле плазма терапия эмес, PRP плазма обогащенный тромбоцитами терапиясы болсо, анда плазманын ичинен керектүү катмарды өзүнчө бөлүп чыгарып, анан кийин мындай питание жетишпеген жерлерге куюп коет. Бул деген PRP терапия деп аталат. Же англис тилинде айткандай, плазма обогащенный тромбоцитами куюлат. Кээ бир клиникалар жөн эле плазма терапия деп жасашат. Бул толук эле плазмасын алып куюп коет. Бул дагы өзүнүн эффекти бар, бирок анчалык катуу эмес. Салыштырмалуу тромбоциттардын көлөмү азыраак болгондуктан алардын эффективдүүлүгү жок дегенде 9 эсе азыраак болот. Бул ушу PRP менен жөнөкөй плазманын изилдөөнүн негизинде чыгарылган жыйынтык. Мен Москвадан көптөн бери эмгектенем. Акыркы 2 жылдан бери тизем шишип баса албай кыйналып келем. Дарыгерге көрүнсөм, дары-дармек жазып берет, кайра эле ооруп баштайт. Артроз 1 деңгээл деп диагноз, бирок дагы эле оорутуп келет. Жашым 52-де, эмне кылсам болот? 1 деңгээл 52-де болсо бул жакшы. Эмне үчүн анткени 1 деңгээл бул жаңы эле бузулуп келаткан муундун белгилери. Бирок 52-де болсоңуз, бирок тизеңиз катуу кыйнаса, анда сиз сөзсүз түрдө башка дагы илдеттерди четке кагышыңыз керек. Бул кандай илдеттер? Бул жанагы биз башында айтып кеткен ревматоидный артрит, полиартрит, же болбосо жанагы менопауза учурда дагы ушу муундар оорушу мүмкүн. Ошолорду көрүш үчүн, же болбосо псориазды, же болбосо инфекционный артритти, ошолордун баардыгын исключение кыласыңар, алар жок экен деп аныктайсыңар, андан кийин артрозду дарылай баштайсыңар. Эгерде анын баардыгы жок болсо, анда жөнөкөй эле ортопедке келесиз дагы, анан ал сизге оңой көнүгүүлөрдү жана физиопрocедурларды, массажды жазып берет. Реабилитационный медицина Россияда жакшы өнүккөн, жөнөкөй эле поликлиникаларда көп реабилитация процедуралары бар. Ошондуктан ушул жерге барып эле дарылансаңыз жакшы. Эгерде сизде ошо ревматоидный полиартрит пайда болуп калса, же аныкталып калса, анда сөзсүз түрдө ревматологко көрүнөсүңөр дагы, ал өзүнүн лаборатордук жыйынтыктарына жараша сизге керектүү дары жазып берет. Урматтуу кыргыз бир туугандар, доктор Божиев деген аскер врачтын угуп көргүлө, көп нерсени угасыңар дейт. Угуп көрөлү. Мен дагы эмне деп жооп бериптермин. Чоң рахмат, жооп беребиз, карап көрөбүз дейт. Так, арасында пациент бейтаптар же катталуучулар өзүлөрү бири менен да сүйлөшүп келген жерлер бар экен, алар да кызыктуу сүйлөшөт, бирок аларга бияктан токтобой эле коелу. Менин жашым 43-тө, 2 жолу операция болдум. Биринчиден артрит, экинчиден киста болдум. Тиземдин ушуга чейин
Бул суукка ооруйт дейт. Эки жолу операция болду. Бирөөсү киста, бирөөсү эмне экени айтылбаптыр. Бирок артрит дегени бул эмне экенин точно билбейм да, анткени артрит дегендин операциясы белгисиз, анткени гнойный артрит болсо операция бир. Ревматоидный артрит болсо башкача дагы болушу мүмкүн. Ошондон түшүнгөн жокмун. Эгерде мениск болсо анда башкача такыр операция. Анан операциянын түрлөрүнө да жараша болот. Эгерде ушул бейтапта экинчи операциясы киста болсо, киста Бейкер, анда бул тизенин ичине суу толмой маселеси болгон экен деп эсептейм. Анткени ичинде суу толгондо тизе толук мындай четтерге мындай давленияңыз көтөрүлөт, басым көтөрүлгөндө мындай түртө баштайт. Эгерде басым түртсө, бош жерден мындай чыгып калат да, мüşөк болуп. Ошо мüşөк болуп чыгып калган жери бул ошо киста Бейкер, бул тизенин артында жайгашкан. Анан ошондуктан козгой баштагандыктан артындагы киста Бейкерин дагы алдырган окшойт. Бирок тизеси суук болгон сайын ооруйт экен. Эмнени билдирет? Бул операция бүткөндөн кийин ушу балким калыбына жанагы булчуңдарды жана тарамыштарды келтирген эмес, же болбосо аз эле келтирип койгон. Бул эмнени билдирет? Бул реабилитациянын аздыгын билдирет. Ошондуктан эмне кылабыз? Сөзсүз түрдө реабилитация кылууну сунуштайбыз. Реабилитацияга баягы эле физлечение, баягы эле массаж, баягы эле лечебная физкультура кирет. Ошондуктан ошол жерге барсаңыз, суук болсо деле тизеңиздин ооруганы азыраак болушу мүмкүн. Эгерде суук болгондон кийин тизеңиз жакшы реабилитация өтсөңүз деле ооруп атса, анда дарыгерге дагы кайрылыңыз. Анткени дарыгерлер дагы бул бир эле келгенде бүт баарын аныктап, ай мен көз ачыктым, бүт баарын билип калам деген сөз эмес. Алар дагы иштебесе башканы, ушинтип аныкташат. Так. Кийинки ассаламу алейкум, мен да ошол оору менен ооруйм, адресиңизди айтып коюңуз. Негизи каяка кайрылсам болот, адресиңизди айтып коюңуз, өз жеке номериңизди бериңиз дегендерге өзүнүн баарына жооп берип койгом. Эгерде сиз Бишкек шаарында жайгашсаңыз, анда Аригатая борборуна келсеңиз болот. Баканбаева 99А дарегинде жайгашкан. Номери 0312 30 32 20. Барлык кайрылсаңыз болот. Мен күндө иштебейм. Понедельник, биринчи күнү, үчүнчү күнү жана бешинчи күнү кабыл алам. Рахмат баалам. Бул көрсөтүүнү көбүрөөк берсеңер, мен биринчи соончогум ооруйт, башта эле бүтүн муундарым ооруп башкандар менен болдум. Негизи согончогум ооруйт. Андан кийин дарыгерге барсам, бул согончоктагы анан плюс еще артроз дагы бар экен дейт да. Согончок, артроз, анан дагы могу жерим ооруйт, дагы могу жерим ооруйт, дагы могу жерим ооруйт деп көп айтышат бейтаптар. Бирок ар бир оору өзүнчө болушу мүмкүн да. Көбүнчөсү негизи өзүнчө. Анан кийин бейтаптардын ою кандай? Алар ойлошот, бунун баардыгы бири-бири менен байланышкан. Бул бирөөсү ооруса, экинчиси ошол эле жерге, анткени бир эле жакта жайгашкан деп бир бутун көрсөтөт дагы. Андан кийин согончоктон баштап ушу белиме чейин бир жагым гана ооруйт. Бир эле оору болуш керек деп ойлошот. Чынында баарын байланыштырса болот, бирок ар бирөөсү өзүнчө оору, өзүнчө илдет деп эсептелет дагы, өзүнчө дарыланат. Бирок баарын дарылаш керек. Бир гана согончокту өзүнчө дарылап коюп кетирип салган болбойт да. Эгерде согончок ооруса, тизеси ооруса, жамбашы ооруса, бели ооруса, ошонун баардыгын бир эле алып туруп эле бир эле дарылаш керек. Ар бирөөнө өзүнчө рекомендациялар менен. Мисалы үчүн согончок бул эмне? Көп учурда шпора деп айтат.
Илгерки классификация илгерки айткан боюнча шпора деп эле бойдон калды, бирок жаңы классификация боюнча буну шпора эмес, буну плантарный фасциит деп атайбыз. Плантарный фасциит бул медицина боюнча дагы туура, анан кийин эл арасында да ушундай плантарный фасциит деп жайылып кетсе бул дагы жакшы болот. Анткени бул туура аты да. Анткени шпора десе эле булар белтаптар ойлошот. Менин сөөгүм чыгып калыптыр, ушу сөөк ооруп атат, сөөктү жоготсом бул ооруканы басылат деп. Оказывается, ооруганы сөөгү эмес экен. Ооруганы бул жумшак тканьдар, бул жанагы апоневроз деп коет, таманда жайгашкан, ошол оорутат экен да. Ошондуктан фасциясы сезгенүү болгондо ооруйт. Ошондон плантарный же болбосо тамандын фасциити деп атасак болот. Мунун дарылоосу өзүнүн жүргөнүнө жараша болот. Эгерде бул курч болуп келсе, анда бир лечение. Эгерде бул өнөкөт болуп келсе, анда бул башкача лечение болот да. Курч леченияга биз сөзсүз түрдө нагрузканы төмөндөтсүн деп айтабыз. Өнөкөт болуп келсе, нагрузканы наоборот күчөтсүн деп айтабыз. Анан толук мына туура түшүнүш үчүн бейтапка мен сиз эмеге дарыгерге барышыңызды сунуштайм. Эгерде барсаңыз, алар курчпу же өнөкөтпү ошону анактап туруп, анан кийин ошого жараша дары жазып беришsin. Анткени мен сизге азыр нагрузка кылгыла, көнүгүү жасагыла деп айтып койсом, эгерде сиздики курч болуп калса, анда сиздин ооругуңуз күчөшү мүмкүн да. Ошондуктан туура түшүнгүлө, дарыгерге барып, ошону аныктаңыз. Кийинки жамбашым домпоюп, тарамыш, билбейм, ысып, кайнап эмне кылуу керек? Жамбашым домпоюп калат дейт. Тарамышымбы билбейм, ысып, кайнап. Мен жооп берип берейинби? Эгерде домпоюп кызарып калса, анда күтпөй дарыгерге баргыла дептир. Бул абсцесс болушу мүмкүн. Ушундай да. Эгерде эч кандай да илдет жок болчу, мен өзүм эле жакшы жүрчүмүн, баары сонун болчу, бирок акыркы мисалы үчүн 2 жуманын ичинде оорудум, грипп болдум, анан осложнение болуп, мисалы үчүн гайморит болуп кеттим, же кулагыма өтүп кетти, отит болуп кетти, андан кийин антибиотик сайдырдым. Жамбашыма сайгандан бери эле жамбашым домпоюп калды, ооруп калды деген дагы учурлар болот. Анан эгерде жамбашыңды карасаң эле ушул жерде домпоюп катуу болуп турат да. Ошо кармасаң эле ушул жер ысык болуп турат. Мен өзүмдүн практикамда бир жолу ошондой учурагам ушундай нерсеге. Анан УЗИден карасам эле ичинде суюктук бар экен. Анан кийин суюктук эмне болду экен деп анан укол сайып УЗИнин көзөмөлү менен сордурсам эле ошол жерден ириң чыкты. Жашыл ириң чыкты. Анан дароо эле бул абсцесс деген диагноз коюлду дагы. Анан кийин керектүү дарыгерлерге жөнөткөндөн кийин алар антибиотик алып, ошо абсцесстин ичин тазалагандан кийин эмеси бейтаптын абалы жакшы болуп кетти. 2 жуманын ичинде кайра эле мурунку абалга келип калды. Ошондуктан эгерде сизде резко бир жериңиз шишип кетсе, же өзгөчө травмадан кийин, укол сайгандан кийин же дагы бир кандайдыр бир нагрузка болгондон кийин, анан ошол жериңиз ысыса же болбосо общий температураңыз көтөрүлсө, анда сөзсүз түрдө күтпөй ошол замат дарыгерге барышыңыз керек, же болбосо тез жардам кызматын чакырышыңыз керек. Чоң рахмат, доктор. Кандай дарыларды ичсек болот? Ушул суроо аябай опасный суроо. Эмне үчүн? Анткени бул мындай универсалдуу дарылар жок. Азыр мен сизге бир дары айтам, анан ошол дарыны ичсеңиз, сиз сонун болуп каласыңар, жакшы болуп каласыңар деген бул туура эмес. Мен алдамчы болуп калам да. Ошондуктан бул суроого жооп жок десек болот. Же болбосо дарыгерге баргандан кийин ар бир илдетке, ар бир учурга, ар бир бейтапка өзүнчө мамиле жана өзүнчө дары болгон жакшы. Бул УЗИ дейт. Ооба, мен УЗИ бар.
Биздин центрда УЗИ бар. Анан мен жалаң УЗИст эмесмин. Мен өзүмдүн кесибим ортопед травматолог, бирок УЗИни кошумча окугам. 2018-жылы Москвада УЗИ специальность именно могу булчуң жана муундар УЗИсин өткөнбүз. Андан кийин 21-жылы, 22-жылы Казань шаарында дагы ошо УЗИ костно-мышечная система деген курста дагы УЗИни өткөнбүз. Ошондуктан мен УЗИ деп жазып койгон окшойт. Бутка жасалчу көнүгүүлөр менен да бөлүшө кетсеңер сураныч. Ушундай дагы суроолор болду 2-3. Бул аябай маанилүү деп мен сизге көптөн бери айтып келем, көнүгүүлөр жасагыла деп келем, бирок көрсөтпөйм эч качанчы. Эмки дагы чыгарылыштардан бирөөсүндө атайын сиз үчүн ушундай көнүгүүлөрдү жасап көрсөтөм, же болбосо башка мен коллегамды жасатып, анан кийин ошо көнүгүүлөрдү кандай жасаш керек көрсөтө кетем. Консультация учурда көнүгүүлөрдү биз көрсөтпөйбүз. Анткени консультациянын узактыгы болгону 15-20 мүнөткө чейин эле барат. Кээ бирлердики 5 мүнөт, 10 мүнөт эле болушу мүмкүн, анткени алар экинчи жолу, үчүнчү жолу келгендиктен. Бирок көнүгүүлөрдү көрсөтүш үчүн көбүрөөк узак мөөнөт талап кылат да, анткени пациенттерге көрсөтүп, түшүндүрүп, жасатып, анан кийин алар түшүнгөндөн кийин кайра жөнөтүш керек. Ошон үчүн биз бейтаптарга эгерде көнүгүү жаса дей турган болсок, аларды атайын реабилитация борборлоруна жөнөтөбүз. Анан реабилитация борборлорунан алар үйрөнүп көнүгүүлөрдү, анан кийин үйлөрүнө барып ошолорду аткарышат. Эгерде өзүлөрүнө эс тутумуна ишенбесе, анда видеого өзүн тартканга уруксат берилет реабилитация борборунан. Алар өзүлөрүн тартып, анан кийин телефонунда дайыма ошо көнүгүүлөр өзүнүн жанында болот. Сиз менен кантип байланышсак болот? Жана айта кеттим. Кандай дары беребиз айта кеткилечи дейт. Жок, айта албайбыз, анткени өзүнчө дарыланат. Саламатсызбы доктор, мен омурткам ХТ, ЛТ кийин оскольчатый перелом болду, анан кийин жамбаш сөөктөрүм ооруп баштады. Азыркы учурда Форестер СЛТ фута алып жатам, бирок оору басылбай жатат. Эмне кылсам болот? Саламатсыздарбы? ХТ, ЛТ дейт. Химиотерапия жана лучевая терапия, химиотерапия, лучевая терапия. Эгерде химиотерапия жана лучевая терапия алып аткан бейтап болсо, анда биз бир нерсени гана эске алабыз. Бул демек мындай шишик оорулары менен ооруган окшойт. Ошондуктан химия алды, лучевая терапия ошондуктан алды депчи. Эгерде ошондой бейтап болсо, анда алардын тизеси алдын ала уже мындай бузулуп аткан деп эсептесек болот да. Анткени ушу онкологияда жаткан пациенттердин көбүнчөсү остеопения же болбосо остеопетроз же болбосо остеопорозго чалдыккан да. Анткени ушу онкология клеткалары минералдарды, канды, ушу питательный элементтерди өзүлөрүнө бат-баттан мындай сугалак болуп алып алышат дагы. Андан кийин жөнөкөй башка клеткаларга алар жетпей калат. Ошондуктан ошол клеткаларга атайын ушу мутация болгон клеткаларга атайын өлтүрүш үчүн же болбосо алардын активдүүлүгүн азайтыш үчүн химиотерапия жана лучевая терапияды жасашат. Ошону жасагандан кийин ал бир гана ошол клеткаларга эмес, башкаларга да таасир эткендиктен андан да катуу жабыркап, анан кийин сөөктөр андан дагы борпок болуп калат. Анан белди сөөктүн эки түрү бар да, компактная кость жана губчатая кость. Компактная деген бул мындай катуу сөөктөрдөн турат, анан губчатая деген бул жумшак да. Жумшак деген түшүндүрө келсем, мисалы үчүн могу сөөктүн учу ортосу бул катуу болот. Катуу. Бирок баштарына жакындаганда бул өзү мындай борпогураак болот да. Ошондуктан бул борпок сөөктөр батыраак сынып калышы мүмкүн. Катуу жерлер азыраак сынат. Омурткасы болсо бул суроо узаткан бейтаптын суроосунда омурткам сынып калды деп айтып атпайбы?
омурткада жалаң ошол керектүү жерде мындай салмак көтөрө турган жерде жалаң губчатая кость. Борпок сөөк. Өзү эле борпок да. Даже онкология жок болсо деле борпок. Онкология болсо андан да катуу борпоп калат. болгону эңкейип койсо эле же болбосо секирип койсо эле же кичинекей мындай кыймылдап койсо эле ошо сынып кетиши мүмкүн. Ошондуктан аябай этиятташ керек. Керек болсо ушундай бейтаптарга атайын мындай корсеттер рекомендацияга берилет дагы. Анан алар корсетти кийгенден кийин ошо өзүнүн борпок жеринден эмес, бер жагында катуураак сөктөрдүн эмесине турганга жардам берет да. Эми суроосу эмне эле? Эмне кылсам болот дейт. Эмне кылса болот? Эгерде ооруганы аябай эле катуу болуп атса, ушу обострение болгон учурда корсет менен жүрсөңүз болот. Бирок корсет менен жүрсөңүз дагы булчуңдарды өнүктүрүп туруш керек. Акырындан кыймылдап, колдоруңарды артка тартып, же болбосо мындай резинка менен азыр мен көрсөтө берейин. Атайын мындай резинкалар болушу мүмкүн. Ошол резинкаларды бир жерге коюп алып, мындай өнүктүрүп, ушундай тарткан сайын булчуңдарыңыз акырындан ойгоно баштайт, күчтөнө баштайт. Башында оңой тарта баштайсыңар, анан кийин катуураак тарта баштайсыңар. Бул колго таасир этип атат да. Анан ошону эле кайра белге дагы эметсеңиз болот. Резинкасы жок эле, мисалы үчүн эңкейип алып колуңузду мындай өйдө көтөрсөңүз болот. Негизи көнүгүүлөр көп эле. Оңойдордон баштасаңыз, анан кийин көнгөн сайын оорураактарды кетирсеңиз болот. Анан сөзсүз түрдө сиздин негизги дарыгериңиз ортопед эмес. Сиздин негизги дарыгериңиз онколог. Ошондуктан онкологко улам көрүнүп туруш керек, толук айыкмайынча. Негизи суроолор 100дөн ашык болуш керек эле, анткени 150 же ушундай бар болчу да. Бирок мен өзүм аларга уже жооп бергенден кийин көбүрөөк болуп калды. Бирок баарына жооп бере албайт окшойм. Артроз экинчине келем, эмне кылсам болот? Уже жооп бердим. Кандай больница болот? Уже жооп бердим. Рахмат доктор, мен врач классический артрит деген. Так, анда ылдыйраак барып башка дагы суроолорго, эски суроолорго да жооп берип кетели. Артроз биринчи тизеден башталып жогорулайбы? Кийин жамбашка, анан жогорулоп колдун муундарына, мисалы үчүн муундарга чейин жетеби дейт. Биринчи тизеден баштап анан жамбашка көтөрүлүп, анан колго жетеби деген суроо экен. Жобу жок. Артроз бул өзүнчө муундарга байланган. Эгерде сизде мисалы үчүн артроз болсо, бул сөзсүз түрдө ылдый жактан баштап анан өйдөгүздөй кетет деген сөз эмес да. Бирок эмне үчүн тизе муундары көбүрөөк оорутат? Анткени тизе бул денедеги эң чоң рычаг деп эсептелет. Тизенин ылдый жагындагы сөөк, балтыр сөөгү эң узун сөök, анан кийин бул сөök, бедренная кость, бул дагы эң узун. Ошо эки эң узун сөөктөр бири менен кошулган жер тизе. Ошондуктан тизе көп нагрузка көтөрөт дагы, ошондуктан тизе артрозу көбүрөөк кездешет. Жамбаш муун экинчи орунда турат. Жамбаш муун бул таз менен, анан кийин бул сөөктүн ортосу бириккен жерде. Ага да барышы мүмкүн. Бирок ошол эле кезде кээ бир адамдардыкы жамбаштан биринчи башталат. Жамбаш биринчи ооруй баштайт. Кээ бир адамдыкы кызыл ачтыктан башталат. Ошондуктан бул эреже эмес. Жалаң тизеден башталып, анан өйдө көтөрүлүп. Көп учурда артроз биз баскан муундарда болот да. Мисалы үчүн салмак көтөргөн муундар кайсылар? Албетте буттардын муундары. Колдордун муундары салмак көтөрөбү? Көтөрбөйт. Ошондуктан колдордо муундарында артроз бар, бирок алар азыраак кездешет. Түшүндүрө алдым деп эсептейм. Так. 6 айча оң тизем ооруп, дискомфорт болчу, 2 ай болду. Тиземдин үстү шишип, басканда оорутуп калган.
дарыгерлер лечениясына алдым, бирок өтпөй жатат. Анан түшүм керекпи, УЗИге түшүш керекпи, эмнеден ооруп атканын такташ үчүн дейт. Эгерде сиздин тизеңиз шишип атса, анда УЗИден дагы өтүшүңүз керек, рентгенден да өтүшүңүз керек. УЗИнин максаты бул тизенин ичиндеги жанагы суюктуктун канча көлөмдө экенин байкайт. Анан ошо тизенин тегерегиндеги булчуңдардын, тарамыштардын жана капсуланын абалын билиш үчүн тартылат. А рентген болсо сиздин муунуңуздун ичиндеги кемирчектин канча калганын көрсөтөт. Рентген тарткан учурда сөзсүз түрдө артрозду аныктай турган болсок, бейтап туруп түшкөн жакшы. Эмне үчүн? Анткени турганда сиз салмак менен өзүңүздүн муунуңузду басасыңыз дагы, анан кийин кемирчектин нукура аралыгын көрөсүз. Эгерде отуруп алып, жатып алып түшсөңүз, кана албетте бул тизеңиз ачылып калат да, кана оказывается биринчи эле деңгээл деп айтып коюшат. А эгерде сиз турсаңыз, экинчи деңгээл, кээде даже үчүнчү деңгээлге чейин барышы мүмкүн. Ошондуктан эмне кылабыз? Рентгенди туруп түшөбүз. Туруп же болбосо рентген с нагрузкой деп коет, ошону түшкөн туура. Эми ушу менен аяктасак болот го дейм. Эгерде сизде дагы башка ушул артроз менен тиешелүү бирок башка суроолоруңуз бар болсо, анда сөзсүз түрдө кайрылсаңыз болот. Жооп бергенге аракет кылам. Эгерде менин жеке консультациямда алам деген бейтаптар бар болсо, анда биздин клиникага кайрылсаңыздар болот. Анда деле көрүп, анан ушул бетме бет сүйлөшүп жардам бергенге аракет кылам. Баарыңарга ден соолук, көрүшкөнчө.